Siz gün сайын салык эсебинде мамлекетке төлөп аткан акча каражаттары сиздин, элдин, коомдун кызыкчылыгында иштеп атабы, же болбосо бир чиновникти, же анын тууган уругун, же дос чарларын гана байытып жыргатып атабы? Коррупциялык көрүнүштү иликтөөнү улантабыз. Ал үчүн Ошко келдик мына. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Ошондой эле мурда вада кылгандай жаш иликтөөчү журналисттерди тарбиялап өстүрүп, жемкорлукка, уурулукка каршы коомдук күрөштү дагы күчөтөбүз. Ал үчүн жанымда Ажыбай деген жигит турат мына. Биз Ажыбай экөөбүз бир нече аптадан бери Ош шаары үчүн эң маанилүү болгон тендерлерди иликтеп чыгып, бир топ кыңгыр иштердин бетин ачтык. Анда эмесе биз баарын ачык айтып беребиз. Сөзүбүз жеткиликтүү болуш үчүн адегенде түшүндүрө кетели. Капиталдык курулуш башкармалыгы Ош шаарындагы бирден бир бай мекеме. Чоң жолдорду эсепке албаганда, шаардын мамлекетке караштуу инфраструктурасынын бардыгы мына ушул башкармалыктын колунда. Мэриянын имаратынан тартып, мектептин туалетине чейин карайт. Канализация болобу, суу түтүктөрү, бала бакча, мектептерди оңдойт же болбосо жаңыдан курат. Мекемени Мадаминов Шүкүрали Астанович аттуу адам 2016 жылдын июнунан бери башкарып келатат. Ошол акыркы 5 жылда эле 300дөн ашуун тендер өткөрүп, 1 миллиард 143 миллион сомду тейлеген. Кеп мына ошол сумманын канчасы кол ирисине тартат принциби менен иштелип кеткенинде, бул иликтөөбүздү баштоого бир активист тарткан видео себеп болду. Ошон үчүн баарыңарга кайрыла кетейин. Сиздер дагы ушундай көрүнүштөрдү байкап калсаңыздар, видеого тартып бизге салсаңыздар болот. Центральный көчөлөрүнүн биринде турабыз. Бул имарат МЧСтин имараты. Бул видеону тарткан себеби жол. Урматтуу мекендештер, мынау жолду, мынау ушул көчөнүн жолуну бир 2 ай мурун казышып, турбаларды алмаштырган. Макул, сонун иш кылыпсыздар, азаматсыздар. Бирок 2 жума мурун бул жерде жамашты. Эми караңыздар, макул мынтип жамадыңар. Эптеп септеп десек дагы бул жакшы сөз болот да, макул мынтип жамадыңар. Бир аз дагы болсо рахмат сиздерге. Караңыздар. Охо! Сонун жамапсыздар. Бул айтып кетер жери двухсторонний жол. Двухсторонний жол. Анан мынтип жамап келет дагы бул жерине атайын бир өзгөчө белги калтырып кетиштир. Караңыздар. Охо! Мынандай сонун тешиктер бар экен. Караңыздар. Жамаган жерлер. Охо! Анан атайын жаңы жолдун эрежеси бар экен. Жаңы система. Мынандай жамаганда бир аз көлчөк болсун деп ушинтип жамашат экен жолдорду. Караңыздар. Охо! Мына караңыздар. Ушинтип машиналар түшүп, ходовойлору көбүрөөк бузулуп, усталарда дагы иш болсун деп ушинтип жамап коюшат экен. Видеону Facebook'a жүктөгөн активисттин юморуна бир чети күлкүм келет, бир чети реалдуулукка ыйлагыңда келет. Бул жол Оштун борбордук бөлүгүндө алдынан өткөн канализация түтүгүнүн 900 метрин оңдош үчүн 2020 жылдын мартында тендер өткөрүлгөн. Тендер башынан эле тең бөл принцибинде өткөнүн байкоого болот. Тактап айтканда, ага катышкан 3 фирманын экөө бири-бирине байланышы бар. Атаандаштап көрсөтүлгөн Modern групптун негиздөөчүсү Туратов Уларбек Кубанычбекович менен дагы бир атаандаштап көрсөтүлгөн Маклер Фетванын негиздөөчүсү Туратова Жылдыз Кубанычбековна бир туугандар. Атүгүл Уларбек Туратов Маклер Фетванын Бишкектеги филиалын башкарат. Демек бул жерде тендердин жыйынтыгы алдын ала сүйлөшүлүп, кандайдыр бир жасалма атаандаштык түзүлгөнбү деген суроо туулат. Андай болсо, эмнеге болушу мүмкүн? Суроону издеп отуруп, биз бир топ кызыктуу фактыларды биринин артынан бирин чугуп чыктык. Жеңүүчү Маклер Фетванын негиздөөчүсү катары Жылдыз Туратова көрсөтүлгөн менен, фирманы иш жүзүндө анын күйөөсү Мамасадык Балтаев башкарат. Маклер Фетва фирмасыныкы деп көрсөтүлгөн телефон номерди Get Contact тизкемесине салып көргөнүбүздө жалаң Балтаевдин аты жөнү чыкты. Ал эми Мамасадык Балтаевдин апасы, Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шүкүрали Мадаминовдун бир тууган эжеси Мадаминов Балтаев жээн экенин танбайт. Маклер Фетванын кууп Фетва ошондо алып келсе кичинекей иштери калып калат. Ошолордон азыр бүтүрүп, надинак тапшырабыз, анан мага тапшырып беребиз. Ошондо мен кандай onu билбейм да. Мисалы үчүн июльдө жээн өзү ким каяка аялы менен катышып берет. Бир абиями 10 адам катышат. Анын ичинен бирөөсү чыгат. Анан комиссияга айтабыз. Ошондой кылып. Анан көбөлөшө жээн эми
жээнге жетемес совсем эле катыштыра койбойбуз койгон андай ушундай нерсеси бар экен. Бирок катуу урушуп катышты. Жакшы деген бирокчу. Мадаминовдун жээни талап боюнча тапшырылган ишти 2 айда бүтүшү керек болчу. Бирок иш азыркыга чейин аягына чыга элек. Жээндин фирмасы бул тилке үчүн жалпысынан 10 миллион сомду ажыратып алган. Көрсө Мамасадык Балтаев тайкесинин ыраатын куу эле көргөн экен. Мадаминов УКС'ти башкарып турган учурда Маклер Фетва фирмасы 32 миллион сомдук 9 тендерди уткан. Өз көмөчүнө гүл тартуу муну менен эле бүтпөйт. Алдыда дагы кызыктар бар, демек биз менен чогуу болуңуз. Шүкүрали Мадаминов Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына 2016-жылдын 15-июнунда дайындалган. Эртеси эле 16-июнда Мадаминовго таандык уулу башкарган жеке менчик Долбоор ачык акционердик коому курулуш башкармалыгынын 70 000 сомдук тендерин уткан. Ал эми 2 апта өтпөй Долбоор дагы 140 000 сомдук тендерди утат. Экөө тең түз келишим аркылуу ишке ашкан. Бул тендерлер Мадаминов жумушка орношконго чейин жарыяланган, бирок жеңүүчү ал жетекчи болгондон кийин аныкталган. Кандай болгон күндө дагы канча сумма болбосун, бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына караманча каршы келет. Жалпак тил менен айтканда, чиновник оң чөнтөгүндөгү элдин акчасын сол чөнтөгүндөгү өзүнүн ишканасына которууга жол берилбейт. Кызыкчылыктар кагылышы муну менен эле бүтпөйт. Оштогу кабат үйлөрдүн биринин алдындагы бул балдар ойноочу аянтчаны 9 булак аттуу фирма салган. Ал үчүн өткөн жылдын август айында 5,5 миллион сомдук тендер уткан. Бул фирманын ээлеринин арасында Мадаминовдун аялы менен агасы бар болчу. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына каршы келет да. Сиз мындай көрүнүштү байкадыңыз беле, же атайын ушуга жол берилдиби? Түртүган агам кеткени бир 20 жыл болуп калса керек. Жаап иштеген фирма, аны сатып берет, асыл фирма сатып албайбы? Сатып берет, башка бир фирма сатып алса керек. Аны биз жытыгы жок. Ал бул кайсы бир 15 жылдан мурунку жапкан объект ал. Анан госсакупканы карасак, сиздин уулуңуз Мухаммед Алинин атында турат, азыр билесизби? Кималбы? Фирма 9 булак. Мухаммед Али билбейм, атында бош. Ошондо сатканда бири-бирин сатып, через Мухаммед Али акыл сатса керек. Мадаминов жоопту канчалык айландырып, 15 жылдан бери жытыбыз жок деген менен документ, расмий порталдар башка нерсени көрсөтүүдө. 9 булак 2021-жылдын 22-июнунда гана кайра катталып, башка кишиге өткөнүн көрүүгө болот. Ага чейинки ээлеринин арасында агасы Мадаминов Кубатбек Астанович менен аялы Мадаминова Бактыгүл Аттокуровнанын аты жөнү бадырайып жазылып турат. Атүгүл мамлекеттик сатып алуулар сайтында фирманын жетекчиси деп уулу Астанов Мухаммед Али Шүкүралиевич көрсөтүлгөн. Айтмакчы, фирманын аты 9 булак деп коюлушу бекеринен эмес. Мадаминовдор Өзгөн районунун ушул 9 булак айылынан болушат. Айылдын аты азыр Кызыл Октябрь. Дос туугандарга байланыштуу маселенин дагы бир өңүтүнө өтсөк. Ош шаарында тротуар маселеси өтө курч. Кээ бир жеринде талкаланып, тамтыгы чыкса, шаардын борборундагы эле айрым жерлерде тротуардын аты жытыда жок. Кыйма-чийме кыймыл арасында эл машиналар менен жол талашууга аргасыз. Бул көйгөйдү активисттер, журналисттер айта берип чарчашты. Бирок капиталдык курулуш башкармалыгы кыйма-чийме кыймылы бар шаардын ортосуна эмес, салыштырмалуу эли аз чет жагына тротуар курууну чечкен. Бул Оштун Озгур айылына бараткандагы жолдун бир канча бөлүгү тала. Мына ушул жерге 3 чакырымдык тротуар салынган. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жолдун бир канча бөлүгү таштандыга жана отоо чөптөргө көмүлүп, кээ бир жерлеринде адам баспаган далилдегенсип чөптөр өсүп кеткен. Бул объекти бүтүрүш үчүн 2017-жылы өткөрүлгөн тендерди Жаквата аттуу фирма утат. 7 миллион 700 000 сомго бааланган иш 45 күндө бүтүшү керек болчу. Бирок бүтпөстөн 2018-жылдын июлунда дагы 2 миллион сом бөлүнөт. Тротуар ыры аны менен эле токтобойт. 2019-жылдын аягында дагы 1,5 миллион сом алып, анан Жаквата ишти бүтүрөт.
Бирок биздеги маалыматка караганда бул иш азыр тийиштүү тергөө органдарында каралып жатат, анткени кээ бир жерлерине брусчатка басылган эмес. Ошентип 3 чакырым тротуарды 2 жылдан ашуун салган фирма жалпы 11 миллион сомдон ашуун акчаны алып кеткен. Мына ушул жерде УКСтин тендерлериндеги бир кыйтыр схеманы айкын байкоого болот. Жаквата фирмасы алгач тендер өткөрүлгөндө эң аз сумманы сунуштайт, бирок иш убагында бүтүрүлбөй, чоюлуп отуруп, улам-улам акча бөлдүрүп отуруп, аягында эң көп каражатты сарп кылып кетип атпайбы? Мындай эрке фирма менен Мадаминовдун байланышын дагы таба алдык. Адегенде бул фактыга көңүл буралы. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын эң ири өнөктөшү болгон Мерудан, Мираж Профи жана Жаквата аттуу 3 фирма бар. Бири-бирине жакын байланышы бар бул фирмалар Мадаминовдун тушунда 250 миллион сомдук тендерлерди утушкан. Мираж Профинин ээлери Абдулазиз уулу Жармухаммад менен Абдыкаров Чингиз Мыйзамединович. Мамлекеттик сатып алуулар сайтында Абдыкаров Чингиз Мыйзамединович Жакватанын директору катары көрсөтүлгөн, андан тышкары ал Мерудандын бухгалтери катары ачык булактарда жазылып турат. Мерудан менен Мираж Профинин мурдагы ээси Мадумаров Абдулазиз Кимсанбаевич аттуу адам. Абдулазиз уулу Жармухаммаддын атасы саясатчы Адахан Мадумаровдун бир тууган агасы. Ал эми Шүкүрали Мадаминовдун жакын аяш акеси. Абдулазизби? Абдулазизге мен аяш акам да. Бир айдан болсо аяш акам болот да. Тууганбыз да. Туугандан кечир, тууганым аяш акам болот, анан бизге меп жүргөн. Жолу жазып алган Аяш акам. Азыр айттым го, Адахан Самач бул кандай болсо мен тууганым же чанарбем, жакын тууганым, жакын досум десем болот. Балдары эми Мерудан деп али катса бир алар эми мындай эме да, жакын деген бир тууган эмеспиз, айылдаш, көңүлдөштүү адамбыз да. Эми сен жердешиң болсо бир айылга бербей койсуң, кача берет да тууганбыз, ассалому алейкум, ошондой жүрөбүз да. Ошондой жасабыз. Мадаминов мына ушул жетекчилик кызматка келгенге чейин Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында 2015-жылы парламенттик шайлоого катышкан. Ошол эле учурда калыстык үчүн айта кетели, Адахан Мадумаров 10 жылдан ашуун убакыттан бери бийликте эмес. Мадаминов болсо Бүтүн Кыргызстан утулуп калгандан кийин саясаттан кеткенин айтып, мамлекеттик кызматка өтүп кеткен дейт. Андан аз өтпөй уулу Ахматали Мадаминов саясатка аралашкан. 2016-жылы ошо кезде президент бийлиги күчүндө турган Алмазбек Атамбаевдин КСДПсы менен Ош шаардык кеңешине депутаттыкка шайланган. Эми сиздерге дагы бир кызык тууралуу айтып берели. Оштун борборундагы бул 5 кабаттуу имарат башкалардан айырмаланбайт. Эскилиги жеткен көп курулуштун бири дегенсип кайдыгер гана жанынан өтөт. Бирок жеке менчикке өтүп кеткен бул имаратта мамлекеттин колунан чыккан 100 миллиондор айланып турат. Кеп мына ошол эбегейсиз акча кантип ушул бурчка агып келип атканында иликтөөбүздү аягына чейин көрүңүз. Тактап айтканда, Мадаминовдун тендерлерин уткан фирмалардын 19-у бир даректе жайгашкан. Же болбосо Оштун Ленин көчөсүндөгү 287-чи дарекке үйүлгөн. Бул даректеги имарат Долбоор ачык акционердик коомуна таандык болгон. Ал эми Долбоор Мадаминовдордун үй бүлөлүк бизнеси. Азыр аны баласы башкарат. Мадаминов имараттын бир бөлүгүн алып калып, калганын башкаларга сатып ийгемдейт. Анткени менен алар дагы жөн адамдар эмес. Бир бөлүгүнө жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун атасы, дагы бир бөлүгүнө Ош шаардык кеңешинин спикери Салман Назылбековдун аялы ээлик кылат. Имараттын арт жагында Арт Отель аттуу мейманкана жайгашкан. Арт Отель Мадаминовдун жубайы Бактыгүл Мадаминова ээлик кылган имаратта жайгашкан. Анын жанында дагы бир кеңсенин жарымынын ээси Долбоор ачык акционердик коому. Бул жерде Оштогу тейлөөсү кымбат мончо жайгашкан. Подвалында болсо Мадаминовдун уулуна таандык спорт клуб бар. Иликтөөбүздү жыйынтыктардын алдында айта кетели. Шүкүрали Мадаминов Кыргызстанга эмес, түгүл Ош шаарына деле өтө кеңири таанылган адам эмес. Ошол эле учурда акчалуу, таасирдүү мекемени узактан бери жетектеп келатканын эске алганда, анын бийлиги жогорку кеңештин депутатынын бийлигинен дагы таасирдүү десек болот. Бул киши иштеп турган учурда 300дөн ашуун тендер өткөрүлгөн. Анын кеминде 100 тендерин Мадаминовго байланышы бар фирмалар утканын аныктай алдык. Булардын жалпы суммасы
340 миллион сомду түзөт. Бул биз байланышын таап чыккандары гана. Бир кызматкериңиз айтты, иштеп кеткен. Сизди ар бир тендерден 10% алат деп кеминде 2 адам маалымат берди. Бирөөсү ошо сиздин колуңузда иштеп кеткен. Бирөөсү ошол сизден тендер уткан бир компаниянын жетекчиси ошентип айтты да, 10%дан тендерге тойлоп отурат деп. Бул айтууга кандай жооп бересиз? Бул айтканда мен айтабыз. Бул мен эмес, бул башынан ушинтип айтыла берет. Ким иштеди ошондо 10% деп айта берет. 15 дейби, азыр кийин 3 дейби. Ким иштеди ошентип айта берет. Азыр мен кеткенден кийин бирөө айтат. Мына Жантөрө сатып ал иштеди ушинтип айтып атпайбы? Азыр наркы укуска барсаңыз ушинтип айтат. Эми айта берет аркымсыч. Ош шаары чоң деле эмес. Ким кимге дос, кимге кандайча тууган экендигин көпчүлүк жакшы билишет. Ошондуктан капиталдык курулуш башкармалыгындагы жүздөгөн миллион сомдор кайда агып жатканын тийиштүү жетекчилер күч түзүмдөрү билбей коюшу мүмкүн эмес болчу. Бирок ушул убакка чейин Мадаминовдун кылыгы ишаган эмес. Түгүл 2020 жылы капиталдык курулуш башкармалыгы жылдын мыкты мекемеси аталып, Мадаминов ошондогу шефинен мактоо баракчасын алган. Өзүңүз байкагандай, көп учурда бийлик журналисттер коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеп алып чыккандан кийин гана аракетке өтүп, анда дагы чалаулар жоопко тартып атат. Бул фактыларга кандай реакция болот, кандай чара көрүлөт, көрө жатарбыз жана албетте чагылдырып сиздерге айтып турмакчыбыз. Биз коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген иликтөөлөрүбүздү улантабыз. Биздин журналисттер Кыргызстандын башка да аймактарында өткөрүлгөн ондогон тендерлерди анализдеп, ачык булактарды аңтарып жатышат. Жыйынтыгын жарыялап турмакчыбыз. Сиз да бизге жардам бериңиз. Кандайдыр бир мыйзам бузууну, коррупциялык көрүнүштү, бүтпөй калган иштерди байкап калсаңыз, бизге жөнөтүңүз. Сиз дагы бизге көмөк көрсөтүңүз. Бул видеого комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, башкаларга таратыңыз. Анан албетте каналыбызга жазылганды унутпаңыз. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.